Қазақстанда 10 январ аза күтүү күнү деп жарыяланды. Қазақстанда 10 январ жалпы улуттук аза күтүү күнү деп жарыяланды. Бул тууралуу Казак президентинин басма сөз катчысы билдирди. Мындай чечимди Касым-Жомарт Токаев Казакстандагы окуялардан улам көп адам каза болгонуна байланыштуу кабыл алды. Эске сала кетсек, Казакстанда массалык нааразылык акциялары 2022 жылдын алгачкы күндөрүндө башталган. Маңгистау облусунун Жаңы Өзөн жана Актау тургундары суюлтулган газдын кымбатташына каршы чыгышып, андан соң нааразычылык акциялары башка шаарларга да жайылган. Өлкөнүн шаарларында абал акырындык менен турукташууда, интернетке кирүү калыбына келтирилди. Маалымат булагы Nazar News KD сайты.